Hazır Makkanın janında olgun Savur toosuna çıkıp atабыз. Savur toosu şunday biyik jer eкен. Жөө чыксаң 1,5 saatта чыгат экенсиң. 1,5 saat 2 saatка жакын. Мына бийик жер. Тушта саат көрүнүп атат. Саат болгон жер ошол Каба, Месжидил Харам ошол жакта. Бул жер шундай бийик жер экен. Мисалга алсак, Ошто Сулайман тоосунан бир 2 эседей бийиктикте жер десек болот. 2 эседей бийиктикте бар экен, 2 эсе бийиктиги. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул жакка, бул тоого эмнеге келген? Бул үңкүргө эмнеге келген? Ошонун окуясын кыскача айта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеде ислам дини келгенден кийин, Меккеде 13 жыл жашагандан кийин мушриктер, капырлар десек болот, мусулмандарга каршы душмандык кылып, аларды баттыргызбай кыйнай башташат. Кыйнай баштаганда айла жок, мусулмандар башка шаарга хижрат кылайын, көчөйлү деп чечишет. Пайгамбар ошентип чечет дагы. Анан кийин Есрип, ошол убакта аты Есрип эле Мадинанын Есрип шаарына буйрук берет сахабаларына, ошол жакка көчөйлү, ошол жакта барып тынчтыкта жашайлы, динибизде ошол жакта жашайлы деп. Kardeşim çıkıyoruz daha değil mi? Анан ошентип буйрук бергенден кийин макул болушуп, мусулмандар көчө баштайт. Бөлүнүп Мадинага. Мадина негизи кайсы жакта турат? Мадина негизи мына саат турат. Саат Каба, саат жанында Каба бар. Кабанын наркы бетинде да. Ошондо Мадина бул жакта болуп калат. Макка ортодо болсо, биз Макканын берки жагында турабыз азыр, Савур тоосу. Мадинанын аркы жакта болот. Мадинанын аркы жакта болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качышка туура келет, көчүп атканда качышка туура келет. Аркада мушриктерден, меккеликтерден качышка туура келет. Себеби алар издөө жарыялашат. Мухаммед жана анын достору качып кеттиптир деп, качып атат депчи. Ким ошол кармаганга, Мухаммедти кармаганга 100 төө беребиз деп жарыялашат. Ким кармаса же өлтүрсө депчи, качырбаганга аракет кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ону билип калат дагы, onu билет дагы, баягындай тактикаларды жолго салат, тактика кылат дагы. Негизи нар жакка, Мадина жакка кетиш үчүн наркы жакка кетиш керек эле, наркы жакка качыш керек эле, бирок онда кылбайт дагы. Ол тактика менен бул жакка тескери, Мадинанын тескери жагына жолго келет дагы, бул жакка келет, бул тоого келет. Бул тоого келип, баягы аркаланып кубалаган мушриктерди, капырларды адаштырыш үчүн бул жакка келет. Hazreti Abu Bakr менен бул жакка келет. Бул тоого чыгат анан. Бул тоого чыгып, бул тоонун бийиктиги бир кыйла эле бар экен, 1-2 миң метрдейбизби бар экен. Ушул жакка чыгат дагы. Ушунда бийиктикке чыгып кетет, ушунда бийик жыгач. Өтө бийик экен. Зорго чыгып атабыз бул жакка. Зорго чыгып атабыз. Мындай ар түрдүү улуттар, ар түрдүү зыяратчылар келип чыгып атат. Күндүзү аз январ айындабыз, күндүзү өтө ысык болот. Ысык болгондо 30 градус болуп атат азыр эле. Ошого байланыштуу элдер эрте менен чыгып атат. Эрте менен саат 2 түнү 2-3-төрдө чыккандар бар экен. Биз саат 5:30 келдик. Эрте күн чыга электе чыгып келейин деп. Ошентип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Abu Bakr менен ушул тоого, ушул Савур тоосуна келет. Савур тоосу ушул жак азыр. Чокусуна жетейин деп калдык. Дагы эле чыгып кетебиз. Тоого дагы эле чыгып кетебиз. Бийик жер экен. 1,5 saatта чыга турган тоо чок экен.
Так, көдөөгө чыккан сайын көрүнүш ушундай боло башташат. Көдөөгө чыккан сайын окуясы кандай болот? Ушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азырет Абу Бакыр менен өтөдөгү Саур үңкүрүнө чыгат. Чыгып барып бекиниш максаты менен чыгышат. Бекинип ал жерде 3 күн калышат. 3 күн калышат. Баягы изди жашырыш үчүн маккаликтер болсо аркасынан кубалап келип, олар да ушул жака издерин көрүп келет. Ушул жака келишкен окшойт деп келип, өтөдөгү Саур үңкүрүнө келип туруп, ушул жактан келип бир текшерип коеюн деп келишет. Карасам үңкүргө келгенден кийин изи менен келет. Караса үңкүр не болот? Үңкүрдө баягындай көгүчкөн уя салып койгон болот. Көгүчкөн уясы болгон болот үңкүрдүн оозунда. Жөргөмүш желесин салып койгон болот. Ошондо бул ненин белгиси болгон болот? Адам буга чейин ал жака кирген эмес болгон болот. Дагы алар дагы анан кийин бул жака эч ким келген эмес турбай, пайгамбар бияка келген эмес турбай деп кайра кайтып кетишет да. Ошондо анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эч ким тийишпей, алар да ал жерде калат да. Азат Абу Бакыр менен 3 күн ошол жерде түнөшөт экен. Түнөп анан кийин Мадинага карай жолго чыгышат. Ал үңкүрдө кандай окуялар болот? Бардыгыбыз билгендей эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Азат Абу Бакыр үңкүрдүн ичинде коргоп атып, баягындай жылан чыяндар чагылбасын деп коргоп атып, бүтүн тешиктерди жапканга аракет кылса деле, бир жылан келип баарынан бир чагып кетет Азат Абу Бакырдын бутун. Бирок не болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал колу менен түкүрүгү менен алып туруп, кармап түкүрүгү менен сылап койгондон кийин ал бүтүн ооруганы, чакканы айыгып калат, сакайып калат. Ушундай мужузалар болот Саур үңкүрүндө. Ошол окуя үңкүргө чыгып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азат Абу Бакыр менен бекинген, качкан окуясы Куран Керимде айтылат. Куран Керимде аятта айтылат. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол немеден сурайт, неге чактың деп, жыландан өзүнүн тили менен сурайт. Сураса жылан кылса неге менин досумду чактың дегенде, жылан да өз тилиге келип айтат экен: мен ушунча жылдан бери сени күтүп аттым эле, сен пайгамбар келет деп. Ошону күтүп атсам, ошо Азат Абу Бакыр ошол тешиктерди болбой эле жаап туруп алды. Айла жок, чагышка туура келди дейт да. Ошондой окуясы болгон экен. Даже ушул жерден не болот? Жылан деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушунча жылдан бери күтүптүр да, көргүсү келип күтүп. Ошодай көрүш үчүн Азат Абу Бакырдын бутун чаккан экен.